Kırgız mamleketinde иштеп атабы? Мамлекеттик тилди билсин, сүйлөсүн. Бирок ойлоп көрсөңөр, мына мектепте ар бир класста кыргыз тилден экзамен тапшырыш керек. Өтө турган мыйзам. Өткүр мыйзамдар. Тапшыра албаса эмне болот? Көчөгө кет деп айтабы? Мамлекеттин атын алып турган улуттук түпкүлүктүү калктын тили мамлекеттик негизги тил болуп эсептелиш керек. Бул кыргыз элине жасаган кыянаттык бул мыйзам. Бул саботаж. Бул президентке кылган саботаж. Оюңарга келгенде эле кыла бересиңер бардыңар. Тимеле патриот болуп эле бар. Патриотизм башка нерседе. Ар жерге мурдуңар тыкпагыла да. Эми жогорку кеңешти шайлоо мыйзамына эмне тыгылдыңар аяка? Ал жерде бир эле негиз бар, соттолбосун. Биз биринчи кезекте өзүбүздүн Кыргызстандын элине жакынышыбыз керек. Кайсы бир өлкөгө эмес. Эне тилин билбеген элин сүйүп жарытпайт деп таамай айтып койгон илгери ата бабаларыбыз. 2023 жылы мамлекеттик тил жөнүндө конституциялык мыйзам кабыл алынган. Анан ошол мыйзамдын талабы боюнча аракеттеги 7 конституциялык мыйзамга жана 11 мыйзамга жана 1 кодекске шайкеш келтирүү максатында тиешелүү өзгөртүүлөрдү киргизүү тууралуу мыйзам долбоорунун 2 мыйзам топтому сунушталып атат. Биринчиси мамлекеттик тилди колдонуу маселелери боюнча Кыргыз Республикасынын айрым конституциялык мыйзам актыларына өзгөртүү киргизүү жөнүндө конституциялык мыйзам долбоорунда биз 7 конституциялык мыйзамга атап өтсөм Кыргыз Республикасынын президентинин жана Кыргыз Республикасы Жогорку Кеңешинин депутаттарын шайлоо жөнүндө Кыргыз Республикасынын конституциялык мыйзамына, Кыргыз Республикасынын прокуратурасы жөнүндө конституциялык мыйзамга, Кыргыз Республикасынын министрлер кабинети жөнүндө конституциялык мыйзамга, Кыргыз Республикасынын конституциялык соту жөнүндө конституциялык мыйзамына, Кыргыз Республикасынын жогорку соту жана жергиликтүү соттор жөнүндө конституциялык мыйзамга, Кыргыз Республикасынын улуттук банкы жөнүндө конституциялык мыйзамга жана Кыргыз Республикасынын мамлекеттик тили жөнүндө Кыргыз Республикасынын конституциялык мыйзамдарына тиешелүү беренелерине негизинен жалпысынан ушул тил билүү деңгээли боюнча ошо Кыргыз Республикасынын мамлекет министрлер кабинетинин ченемдик актыларында аныкталган деңгээлде мамлекеттик тилди билген деген ченем сунушталып атат. Ал эми мамлекеттик тил жөнүндө конституциялык мыйзамга бир нече беренелерге сунушталып атат. Билим берүү чөйрөсүндө мамлекеттик тил 17-чи берене. Бул жерде мектепке чейинки билим берүү уюмдарына жалпы билим берүү уюмдары деген сөздөр алмашылып атат аталыштары боюнча. Анан 3-чү беренеде жалпы билим берүү уюмдарына кыргыз тили боюнча жазуу жана өз эки түрүндө көчүрүү, бүтүрүү экзамендери, орто жана жогорку кесиптик билим берүү уюмдарына кирүү жана бүтүрүү экзамендери, ал эми башталгыч кесиптик билим берүү уюмдарына бүтүрүү экзамендери милдеттүү түрдө киргизилет деген берененин бөлүгү ушу бир аз өзгөртүлүп атат. Рахмат. Экинчиси деле ушул да. Экинчиси 11 мыйзам анан кодекс. Ушул. Эми урматтуу депутаттар, мындай да мен дароо эле айтып коеюн, бул мамлекеттик тилге биз астейдил көңүл бурушубуз керек. Анан башка улуттар көп улуттуубуз, анан буну карашыбыз керек деп жүрүп, биздин мамлекеттик тилдин акыбалын бүгүн көрүп атасыңар. Өтө кейиштүү. Биз катуу талап кылышыбыз керек бардыгынан. Качан мамлекеттик тилди өнүгөт? Биз башкаларга жакшы көрүнөбүз деп, популист болуп, убактылуу бир упай топтойбуз деп жүрүп мына ушуга келдик да. Ошончо кыргыз мамлекетинде жашап атабы? Кыргыз мамлекетинде иштеп атабы? Мамлекеттик тилди билсин, сүйлөсүн. Туурабы? Анан кийин эч кандай кошоматтын кереги жок бул жердечи, жакшы көрүнүштүн. Андыктан Мелис мырза, биз бул мыйзамды толугу менен колдошубуз керек. Керек болсо күчөтүшүбүз керек, талаптар болуш керек. Эмне үчүн башка элдер өзүнүн тилин коргоп атат, керек болсо бала бакчага чейин билсин деп атат. А эмне үчүн биз башкаларга жакшы көрүнүп отурушубуз керек бул жерде? Урматтуу депутаттар, эгерде биз чындап тилге күйбөсөк, тилди жоготсок, улут жоголот. Улут жоголсо, мамлекет жоголот. Андыктан урматтуу депутаттар, мен ойлойм муну көп сөзгө айландырбай колдоп беришибиз керек. Туурабы? Эми сүйлөгөндө эмне биз концепцияны колдоп берейли да. Биринчи микрофон. Урматтуу төрага Атажырт Кыргызстан Талиева. Сунушуңуз абдан туура, жүйөлүү, ошон үчүн талкуусу жок добушка койсоңуз. Экинчиден,
сиздин идеяңызды мен 200%-га колдойм. Мына бүгүнкү күнү ушуну мен өткөндө да 2 жолу көтөрдүм эле да. Кабинет министрлер кабинетинде тил маселесине болгон мамиле абдан солгундап баратат. Биз конституциялык мыйзамды кабыл алдык. Ошонун аткарылышын бир чакырып угалычы кандай болуп атат. Бул мыйзамды талкуусу жок колдоп берүүгө сунуш берем мен. Рахмат. Мына депутаттарга талап мамлекеттик тилди билбесе катталбайт деп. Эмне үчүн депутат билбеш керек экен? Билсин. Бул чоң мамлекеттик кызмат туурабы? Сүйлөсүн мамлекеттик тилде. Эмне үчүн аларга биз артыкчылык беришибиз керек? Билсин мамлекеттик тилди. Үчүнчү микрофонуңузга касым. Рахмат. Бүгүн мен, конечно, сүйлөшүм керек. Бирок айла жок сүйлөйм. Урматтуу төрага, урматтуу Тургунбек уулу Нурланбек мырза, жогорку кеңеш биз баарыбыз 90 депутаттан турат. Сүйлөгөнгө ар бир депутаттын укугу бар. Ар бир өзүнүн пикирин айтат. Мисалы үчүн, сиз айткан талапка бирөө да каршы эмес мамлекеттик тилге. Бирок аны кантип жетиш үчүн, мыйзамды бузбай жетиш үчүн аны айтышыбыз керек да. Жөнөкөй мисал, кантип Жолдош Мусуралиев жанакы инспекция по контролю болот. Штраф сала турган кантип болот ал? Эгерде бизде расмий түрдө болсо, мүмкүнчүлүк болсо мыйзамда аны жокко чыгарып кандай болот? Ошол нерсеге суроого жооп алыш керек да, кандай болот? Сен каршы болсоң, сен суроо берсең, сен душмансың деген бул көз караш туура эмес. Башыбыздан өткөн бул нерсе. Келгиле тилге 10 эсе акчаны коржотойлу. Мектептерге киргизели. Бирок ойлоп көрсөңөр, мына мектепте ар бир класста кыргыз тилден экзамен тапшырыш керек. Өтө турган мыйзам. Өткүр мыйзамдар. Тапшыра албаса эмне болот? Көчөгө кет деп айтабы? Же экинчи жылга калабы? Бизде каалайбызбы, каалабайбызбы? Сиз айтсаңыз деле, ар кандай улуттар бар. Ошондуктан мамлекеттик тилге көңүлдү бурушубуз керек, иштетишибиз керек. Бирок аны үчүн мугалимдерди даярдаш керек. Окутуш керек аларды. Алар даяр эмес болсо, 100 эмес, канча бир 20-30 орус тилинде мектептер бар. Аларды эмне жабылабы? Ошондуктан мен чакырат элем, бир аз шашпай туруп, өкмөт деле күчкө салбагыла. Туура эмес бул. Баралы ушуга, жетели буга. Эгер сиз айтканда Өзбекстан же башка мамлекеттер алар биринчи күндөн баштап бир тилди калтырган, башканы калтырган эмес. Тагдыр ушундай аларда. Бизде андай болгон эмес. Балким бул катта болгондур, балки бул жакшы болгондур, аны айта албайм. Бирок көптөгөн мамлекеттерде мамлекеттикти билбейсиң, ошондуктан депутат боло албайсың деген талап жок. Себеби депутат бул шайлана турган. Эгер сен тилди билбесең, сени ансыз деле шайлабайт. Кантип билет? Кайсы экзамен тапшырат? Ким алат? Тил комиссия алабы эле. Академия алабы. Өкмөт алабы. Өкмөттүн аткаруу органы депутаттардын жүрүш турушун мыйзам чечип бере элек экен, эрежесин. Бул туура эмес. Ошону мен айтайын дедим эле. Рахмат, экинчи микрофон. Рахмат Нарматова. Ата журт Кыргызстан. Урматтуу төрага, урматтуу депутаттар. Биздин 7-чи чакырылыштагы депутаттардын эң негизги аткарган милдетибиз ушу кыргыз тили боюнча мыйзамды кабыл алуу болуп берди. Чечкиндүү кадамга барып биз көп жакшы нерселерди киргизип, толугу менен мамлекеттик тил жөнүндө мыйзамды кабыл алып бергенбиз. Бул биздин бирден бир тарыхтагы калтырган өзүбүздүн эмгегибиз катары болуп эсептелет да. Биздин өкүнүчтүү маселе бул мамлекеттик тил, мамлекеттин жүзү. Эгемендүүлүктү алганда ошол мурдагы мамлекеттердин арасында бир гана бизде кош тилдүүлүк бар. Расмий тил менен мамлекеттик тил болуп. Ошонун айынан биздин тилибиз мына 35 жылдан бери аксап келатат. Биз өзүбүз күйбөсөк, эч ким күйбөйт. Биздин мамлекетте эле көп улуттуу мамлекет эмес, бардык мамлекетте бар көп улуттуу жашагандар. Бирок мамлекеттин атын алып турган улуттук түпкүлүктүү калктын тили мамлекеттик негизги тил болуп эсептелиш керек. Биз акча төлөбөй эле, башка болбой эле биздин өзүбүздүн Кыргызстандын жарандары орус тилин үйрөнүп, корей тилин үйрөнүп, англис тилин үйрөнүп, кытай тилин үйрөнүп, бүт өздөрү эле кетип атат керек болгондо. Биз муктаждыкты жаратмай сайын иш жүзүнө эч нерсе ачпайт. Ошондуктан биз акча бөлүш керек деп жалдырап, бирөөгө үйрөнүп кой, окуп кой, жаттап кой биздин тилибизди деген сөз бул өзүбүздү өзүбүз тебелегендик болуп эсептелет да. Эгерде мамлекеттик тилди билген болсо, бул кыргыз элин сыйлагандык, кыргыз мамлекетин сыйлагандык болот. Бул бөлүп жаруучулукка да жатпайт, улуттук аралык мамилелерге да зыян келбейт. Биз мындай муктаждыкты жаратып коелук,
Азыр мына концепциясын унчукпай төраганын айткан сөзүн 100% мен кошулам. Кече мына баяндамачынын комитеттерде сүйлөгөн сөзүн мен катышкан жокмун, бирок интернет булактарынан түз көрдүм. Сиздин берген сурооңузга мен аябай 5 эмес 10 деген баа койдум, чыныгы кыргыздын патриотту катары. Ошондуктан биз муктаждыкты жаратып коёйлук. Ар ким өзү муктаждыкка өзү аткарсын. Акча төлөйбү, өзү окуйбу, ар бир адамдын өзүнүн милдети катары эсептеш керек дагы, мамлекеттик тилди билиш керек. Өздөрүнүн тилине биз тыюу салган жерибиз жок. Кайсы тилде сүйлөй берсин. Расмий тилде да сүйлөсө сүйлөй берсин. Бирок мамлекеттик тилди, кыргыз мамлекетинин жараны ким экендигине карабастан, кайсы улуттан экендигине карабастан сөзсүз түрдө билиш керек деген талапты биз мыйзам менен куралдантып коёйлук. Анан ар ким өзүнө барат. Депутат болобу, жетекчи болобу, ар кимдин өзүнүн иши. 35 жылдан аштым мен мектепти бүткөндө. Мен виноватмын кыргыз тилин билбесем. Туура менде да күнөө бар. Окубадым мен. Россияда жүрдүм, Россиядан бүттүм. Азыркы балдар Англияда, Америкада, бүт Европаларда окуды. Аларда эмне күнөө? Эгиле бир системно bunga подход кылайлы. Мектепте биринчи окутайлы. Анан бүгүн эле мектептен класстан класска өткүзбөйбүз деген. Бул эмне деген балекет? Оюңарга келген эле кыла бересиңер бардыңар. Тим эле патриот болуп эле бар. Патриотизм башка нерседе. Эл үчүн, журт үчүн, мамлекет үчүн иштегенде патриотизм. Анан сүйлөп койсо эле патриотизм боло бербейт. Лже патриот боло бербегилечи бардыңар. Кыргыз тили боюнча эч ким наразычылыгы жок. Бирок структурно келгиле bunga системно подходить этели. Азыр мына 90 депутат калды эми асылбаганар. Ушуларга да эми көрө албай атасыңарбы? Дагы бир издеп атасыңар да, ушуларды кыргыз тили менен өткүзбөй коелу депчи. Дагы бир запрет коелу депчи. Токтоткула мындайыңарды. Башка улуттар деле жашайт биздин мамлекетте. Кыргыз тил туура, бийик биз үчүн. Биздин туубуз бар, кыргыз тилибиз бар, гербибиз бар, гимнибиз бар. Анын бардыгын биз сыйлайбыз. Бирок кичине системно подходить этели да бардыгына. Мына институттарда 80% бүгүн орус тилде барды окуп атат. Не жалган бу ушунун бардыгы? Не ошол жерден баштабайсыңар бардыгын? Медиуста бүгүнкү күндө зоргодон зорго өтүп атат кыргыз тилге. Биринчи окутайлы бардын кыргыз тилгечи, анан кыргыз тилди талап кылайлы. Бишкекте балдарыңар, өзүңөрдүн балдарыңар бардыгы орусча сүйлөйт. Şimdi buyağında karaylı da. Anan kıyın bolu öyle kırgız tildi, kırgızça okuyanlar bardыңар şu masaleni götürüp otasыңар. Men деле кыргызча билем, сүйлөйм, мен коркпойм эчтекеденчи, бирок башка улуттарды сыйлап коелу. Рахмат. Я не буду скрывать, я проанализировала все 18 пакетов сегодня мы рассматриваем, и мы рассматриваем без обсуждения. 18 законопроектов. И вы хотите с закрытыми глазами слепо просто пропустить? А понимаете, некоторые законопроекты, они явно противоречат Конституции. Это мы для чего создаем? Мы создаем какую-то нездоровую конфликтную ситуацию. Вопрос о развитии госязыка, он должен быть в приоритете. Но его нужно развивать, и его нужно правильно преподавать. А что у нас? Одними запретами мы не решим проблему. Одними административными мерами, которые на сегодняшний день предлагают, уважаемые коллеги, вводится новая статья. За нарушение закона о госязыке штраф. Физические лица 5 тысяч, юридические лица 17 тысяч. И будет наказывать госкомиссия. Это кого мы еще породили? Какой орган? Идеологический орган, который должен отвечать за языковую политику в целом в стране, мы превращаем в карательный орган. Это правильно? И вы считаете это правильно? При этом нотариальные действия должны проводиться исключительно на государственном языке, а потом переводиться. Это что, мы лоббируем интересы каких-то переводческих компаний, которые нужно будет бежать и сразу переводить? А, извините, а право, в конце концов, граждан, которые хотят заключить сделку именно на государственном или официальном языке, кто вообще имеет право запрещать и определять, если в Конституции прописаны 2 языка? В госслужбе все госслужащие, да, я согласна, те варианты, которые нам предлагаются, здесь вообще не оспаривается. Но а банковскую систему посмотрите, микрокредитные соглашения должны проводиться исключительно на государственном языке. Потом, если надо будет, вы захотите, переводите. Слушайте, у нас в законе сейчас действующем четко написано,
Написана альтернатива. Или на государственном, или на официальном языке. Это право выбора клиента. А инвестиционный климат, мы все говорим о том, что нам нужны инвестиции. А если у нас там прописано о том, что все соглашения должны прописываться именно на государственном языке и потом в последующем переводиться? Мен билем, улутту, үрп адаты, салты, эң негизгиси тили сактайт. Бирок кечирип койгула. Ошол эле мамлекетте улут сакталып жүргөн мамлекетти ким сактайт? Көп улуттуулук сактайт. Мен айтам, биз мамлекет айрыкча мына 7 чакырылыш келгендерибиз биз жазалоого өтүп алдык. Ар нерсени жазалоо жолу менен чечпейт. Тилди билбей койсоң класстан класска көтөрүлбайсың, тилди билбей койсоң штраф салынасың, анан тилди билбей койсоң депутаттыкка барбайсың. Анын эмне башка жолу жокпу? Мен өткөндө комитетте 1 жыл мурун талкуулаганда, могу тил мыйзамын өткөрүп берип атканда мен айткам аябай жакшы сөздөрүм. Мен азыр кайталагым келбейт. Бирок бир эле нерсе, элдин тандоосу бар. Элдин тандоосу болуп аткан жерге эмне кыласыңар силер кийлигишип? Эл англис тилин сүйлөгөн адамдыбы, жогорку билимдүү адамдыбы өздөрү тандайт. Силер аяка түшүп кеттиңер, аяка түшүп эмес, көтөрүлүп кеттиңер. Кечирип койгула тил комиссиясы. Штрафтарды эмненин негизинде аласыздар? Мен тилди колдойм. Менин дагы бир айтам, мен тилим кыргыз тили, мен кыргыз болуп жаралганыма кубанам. Ар дайым буну айтып келем. Бирок ошол учурда мына системный деп Бакыт Сөнүш айтып кетти, кичине оюн жеткире албады. Ар жерге мурдуңарды тыкпагыла да. Эми жогорку кеңешти шайлоо мыйзамына эмне тыгылдыңар аяка? Ал жерде бир эле негиз бар, соттолбосун. Соттолугу болбосун, аны эл тандайт, аны тил комиссиясы тандабайт. Аны ошол жердеги округга бөлүнгөн ошо округдагы адамдар тандайт. Керек болсо сабатсыз бир итибайды тандап алсын, ал өздөрүнүн тандоосу. Айтып атышпайбы, байды тандады, кембагалды тандады, аны эл тандайт. Ага кийлигишкенге биздин акыбыз жок. Бала мамлекет кызматка иштейин деп ошол мектептен баштап окусун, садиктен баштап окусун. Ата энелери ошонун аркасынан чуркасын тилди билсин деп. Мамлекетте кызматка тилди билбеген адамды албагыла, туура мейли ага. Мына шайлана турган кызматтарга эмне кийлигишип кеттиңер? Бул кыргыз элине жасаган кыянаттык бул мыйзам. Бул саботаж. Бул президентке кылган саботаж. Өкмөт ушул мыйзамды кантип алып келдиңер? Ушул азыр коом сонун өнүгүп, коомдо бири-бирине болгондай ишеним, ынтымак, бийликке болгон ишеним күчөп оңдолуп келатканда бул саботаж мыйзамды эмне алып келесиңер, Алмазбек Акунжанович? Бул кандай кыргыз тилин билбеген класстан класска көчпөйт деген эртең элде бунт чыгат. Элде көтөрүлүш чыгат. Сонун мыйзамды өлтүрдүңөр да саясатташтырыпчы. Сонун мыйзамды. Эртең орус улутундагы депутат кантип келет? Немис улутунда өзбегі мейли, казагы мейли, түркмени мейли, түрк тилдүү элбиз. А орустар, немистер, башка улуттагылар кантип депутат болот? Алар эл эмеспи? Конституцияда жазылып турат. Кыргызстанда Кыргызстан жашаган элдери гана ошол өзөгүн түзөт мамлекеттүүлүктүн деп. Кыргыз эл бизде, башкасы эл эмеспи? Алмазбек Акунжанович. Гүлә Кожокулуна туура айтып атат. Бул баш мыйзамга кайсы биринчи? Муну кантип өткөрдүңөр баш мыйзамга каршы мыйзамды? Бул деген бул мыйзам элге болгон саботаж. Мамлекеттүүлүккө коркунуч бул мыйзам. Эртең ошолор отуруп береби, баласы көчпөй калса? Отуруп береби? Эртең о немис депутат, орус депутат болуп калса, башкалар эмне дейт? Кантип болот бул? Кыргыз эле кыргызда депутат болуш керек да, дуңганы, орусу, башкасы болбош керекпи? Ошон үчүн бул мыйзамды артка кайтарыш керек. Анан бул мыйзамды жазгандын баарын жазалаш керек. Ким айтса ушул мыйзамдарды, статьяларды. Рахмат. Эми кыргыз тили кыргыз мамлекетинде жашап аткандан кийин андан сырткары жогорку кеңешке депутат болом дегенден кийин мен ойлойм кыргыз тилин билиш керек. Ошол эле мына Орусияда көчө шыпыргыч болгон адам үчүн орус тилин билүүнү, экзамен тапшырууну талап кылып атат. Эми качанга чейин жүрө беребиз? 35 жыл убакытты жоготтук го. Биз даяр эмеспи, система менен барайлы деп. Анда ушинтип жүрө беребизби? Ушул мыйзамды колдойлу дагы, керек болсо ошо расмий тилди дагы биз кыргыз тилинде барабар өткөрүшүбүз керек, урматтуу депутаттар. Ушуга чейин коркуп,
башка мамлекеттер эмне дейт, башка элдер эмне дейт деп ушуга чейин келдик. Ошол себептен бул мыйзамды кабыл алып, биз кыргыз мамлекетинде жашагандан кийин кыргыз тилин бардыгыбыз билишибиз керек. Бул мыйзам долбоорунда кайсы бир тилге болгон чектөө жок. Кайсы бир тилди ал тилде колдонбойлу чектөө жок. Бул жерде кыргыз тилин, эне тилин, мамлекеттик тилди колдойлу деген мыйзам долбоору. Көчөдө, базарда, коомдук турмушта кайсы бир тилде сүйлөбөгүлө деген чектөө жок да бул мыйзам. Мезгиз Казакбаевич, туурабы? Бирок ошол эле убакта өзүбүздүн тилибизди колдойлу деген сөз болуп атат. Бул жерде кээ бир кесиптештер кадимкидей чагымчылдык сөздөр айтылып кетти бул жерден. Биринчи кезекте штраф, Элнурзакович, штраф. Ал жерде жанагы көрнөк жарнактар боюнча, ал жерде депутаттыкка талапкерлер тилди билбесе андай айып бул салуу деген жок ал нормада. Бул көрнөк жарнактар боюнча мыйзамда турат ал. Айып бул төлөө деген. Экинчиден эме урматтуу депутаттар, бүт дүйнө чакан мамлекеттердин барлыгы өзүнүн эгемендүүлүгү үчүн, улуттук иденттүүлүк, бүт өзүнүн эгемендүүлүгү үчүн күрөшүп атат, тили үчүн. Ушундай учурда биз дагы эле 100 жылдап кулчулук аң сезимден кетпей, башкаларга жүгүнүп, кулдук уруп, мына ошолорго жагынып калсак экен деген саясатыбызды токтотпойлубу? Туура 100 жыл мурун ошо өзүбүздүн тилибиз болсун, эгемендүү өлкөбүз болсун деп Касым Тыныстанов, Жусуп Абдрахмановдор атылып кеткен бардыгы. Мына тарыхта калды ошол адамдар. Накта саясий элита ошолор. Кыргыз тили үчүн Касым Тыныстановдай күрөшкөн киши барбы? Эми ушул кыргыз тилди колдоп коелу деген мыйзамга кантип каршы чыгабыз биз? Биз биринчи кезекте өзүбүздүн Кыргызстандын элине жагынышыбыз керек. Кайсы бир өлкөгө эмес. Эне тилин билбеген элин сүйүп жарытпайт деп таамай айтып койгон илгери ата бабаларыбыз. Кантип өзүбүздүн тил мыйзамына эгерде иштебесе өзгөртөбүз. Эми колдоп беришибиз керек менин оюмча. Анан эми ушул жерде кантип ушу өзүбүздүн мына Борис Силаев деген дал ушул жерде отурган билесиңер. Кыргызча түз чоруй турган адамдар бар. Өзүбүздүн кесиптешибиз отурат, Карим Ханжаза деген. Кыргызча суудай сүйлөйт мына. Ошолорду үлгү кылышыбыз керек биз. Анан кантип эми ушул ал жерде кыргыз тилинде сен Чыңгыз Айтматов менен тиги Төлөгөн Касымбековдей чыгарма жаз депутат болуш үчүн деген сөз эмес ал. Сен кыргызча бил, сен шайлоочуларың менен байланыш болуш керек деп атат ал. Анан эми ошондой учурда колдош керек да. Башка өлкөлөрдө ой депутат болмок турсун, бала бакчага албай атат, көрдүңөр. Канча баланы азыр албай атат бизде. Тилди билбеген үчүн канча баланы бала бакчага албай атат, мектепке албай атат. Биз жогорку кеңешке алалы десе өлүп талып анча бир жагынуу саясатын жүргүзүп атабыз. Биринчи өзүбүздүн элге жагышыбыз керек, башка өлкөлөргө эмес. Рахмат. Рахмат. Урматтуу депутаттар, азыр мына бул комментарий эмес, мында толуктоо үчүн Жанар Кубанович абдан туура айтты. Бала бакчага, мектепке албай жатат. Караңыз, окуңуз. Каерде ошол жерде экен деп сурабай, мен жок. Бактысөнч, окуңуз, кайсы мамлекет экенин азыр көрөсүз. Урматтуу депутаттар, бала бакча, мектепке албай жатканда жогорку кеңештин депутатына талап бул туура эле. Эч ким каршы эмес. Каалаган тилинде сүйлөсүн. Мейли англисче, мейли орусча, мейли немисче. Бирок кыргыз тилди билиш керек да. Добушка коем, урматтуу депутаттар, эми бул жерде концепциясын колдоп берейли. Андан кийин парламенттик угуу өткөрөбүз. Жана кемчиликтердин бардыгы жоюлат экинчи окууда. Аша чапкан эч кандай болбойт. Бардык улуттар өз тилинде сүйлөйт. Эч кимди айып пулдар менен чектебейт. Бирок кыргыз тилин билүүгө милдеттүү. Бүт бардыгы каалаган өзүнүн тилинде биле берсин, сүйлөй берсин. Канча тил билсең ошончо адамсың дейт. 10 тил, 100 тил билсин, бирок кыргыз тилин билиш керек. Урматтуу депутаттар, 72 депутат каттоодон өттү. Аталган мыйзам долбоорун биринчи окууда добушка коем. Добуш бериңиздер. Комитеттин чечимин окуп коюңуз, кечирип коесуз. Урматтуу депутаттар, урматтуу төрага, комитеттин чечими. Мамлекеттик тилди колдонуу маселелери боюнча Кыргыз Республикасынын айрым конституциялык мыйзам актыларына өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө Кыргыз Республикасынын конституциялык мыйзам долбоорунун концепциясын жактыруу жана аны комитеттин сын пикирлери, сунуштарын эске алуу менен биринчи окууга жогорку кеңешке сунуштайбыз.
Рахмат, 72 депутат каттоодон өттү. Урматтуу депутаттар, аталган мыйзам долбоорун биринчи окууда добушка коем, добуш бериңиздер. Каршы. Алып келиңиз. Макул 63, каршы 7, катталды 72. Урматтуу депутат, аталган мыйзам долбоору биринчи окууда кабыл алынды. Урматтуу депутаттар.